Просто мен жаңа айттым ғой, зарплатам нормальный болчу деп. Просто біз зарплатаға иштесек, ешқандай игілікке жетпейді екенбіз да. Каждый алған айлығыз айлықтан айлыққа жетпей жүрген да. Бұл жерге келіп иштегенім, но азыр директор, зарплата жақсы эле. Просто наследство, анан кейін свободный график. Өткенде келіншегім золотой директор званиясын жапқанда $1000 премия, $3,500 рубль. $3,500. Сен қанша банкоматтан қанша қысылма дедің, ошаны эле айт. 595 000. Ошол акчаны снимать эткенге чейин бул башка жакта стройкада иштеп жүрдү. Аялын жака түртүп коюп жүрдү. Аялы чет мамлекетке условия аткарды саякат. Эки поездкага. Бирөөсүнө барып келди, бирөөсүнө Кудай буйрса сентябрда барат. Анан кийин премиялардын условиясын аткарды, өзү ооруп больницага жатып калды, карточканы Асылбекке придется, да, өзү больницада жатса. Асылбек алды, Асылбек иштейт, иш жок стройкада, билбейм, кээ бир жеринен кидала болот, стройкада иштегендер барды кидала болгондор. Жамангала, анан кийин эле аялы больницада жатса, акча түштү, барып алып коюң десем, барып банкоматка барып карточканы салса эле 600 000 жакын акча болсо. Бар жокту таштап, шпаклевка менен келди.